Биз алгачкы хит байпагыбыз десек болот, ошол эле жаным баклажаным. Эң алгачкы ушул байпактар менен чыкканбыз, ошол эле Айген байпагыбыз баарыбызга маалым болгон ушу Айген пакетибизде ушу эсте калган. Негизи мындай ой деле жок болчу, ушундай байпак тигип сатам деген. Деген биздин станок цехыбыз. Бул ошо жабдыктар USAID өнөктөштөн долбоорунда катышкан долбоордон келген, сатып берилген станокторубуз. 2019-жылы эң алгачкы эритте өзүбүздүн өндүрүлгөн продукция менен рынокко чыктык. Бул деген баарыңарга белгилүү болгон, бул деген дизайнерлик байпактар, креативдүү болгон. Башында ушу биз 2 станок менен баштаганбыз бул ишти. Албетте ал учурда көп ошо поставщиктерди тааныбастык кылып, ошол эле жиптин сапатын билбестик кылып, канча кишилер канча тонна жип ыргылды, брак болуп, канча тонна байпак ыргылды, брак болуп, ушу билбестик. Албетте бул деген убакыт керек, ошол менен өзүн иштөө керек, ошо өзүңдүн квалификацияңды жогору деңгээлде кармаш үчүн албетте жаңы нерселерди изилдөө максатында ошо акырын ушу жолго келип, азыркы учурда сапаттуу байпактарды чыгарып атабыз дегенге деп айта алам да. USAID долбоорун абдан ыраазычылыгымды билдирет элем. Ушуну соц тармактардан билип, ошо конкурска катышып, анан ошо бизге жабдыктарды алып берди. Максат деген бул деген термо байпактарды Кыргызстанда өндүрүү деген. Эң алгачкы болуп саналабыз азыркы учурда. Анткени карап келсек, ошол эле рынокто изилдегенде термоноски деген чет мамлекеттен келет экен. Эми Кудай буйруса ошо күздө биздин байпактар рынокко чыгып калат. Эң биринчи кезекте бул деген Кыргызстандын экономикасына көп салым келтирет. Жаңы иш жумуштарды түзүү деген эң негизги мындай көйгөйлүү маселелерди камтыйт. Ошол эле айтылып кеткенде азыр миграция деген проблемабызды жоюлтат деген негизден. Анткени азыркы учурда карап келсек, ошол эле фабрикада көптөгөн мурунку миграцияга кеткен, үй бүлөсүн таштап, жумуштарын таштап, Россияга кеткен, же болбосо Казакстанга кеткен жарандар азыркы учурда кайтып келип Кыргызстанда биздин фабрикада эмгектенип атышат. Мисалы азыркы байпактар бул деген экспортко, башка өлкөгө кетчү товарлар. Мен сыймыктанам, ушу Кыргызстанда ушундай импортко тең келип, дал келген продукция жаратып жатабыз Кыргызстанда. Ошондой эле биздин мекендештер ушул продукцияны алып колдонуп алат деген нерселер албетте бизди сыймыктанат, анан алдыга дагы жакшы түрткү болот да, жакшы дем берет бизге.